жерде башкача жооп бересиз. Жогорку Кеңештин тийиштүү комитетинде энергияны үнөмдөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууда каралды. Бул мыйзам долбоору комитетке бир нече ирет даярдыгы жок келип, артка жиберилгендигин комитет мүчөлөрү билдиришти. Ал эми элекүүлүү Бактыбек Турсунбек мурдагы суроосун дагы кайталап, жарытылуу жооп ала албаган соң жоопкерчиликтерин кароону сунуштады. Өз кезегинде уят болгусу келбеген тийиштүү мекеменин жетекчисинин орун басары Айтмамат Кадырбаев жан келгенин эскертип, артка кайтарып берүүнү суранды. Бир келди, доработка жиберсек, экинчи жолу дагы даярданбай келсе, ошо даярдаган зам министри болобу, министр кимге поручен болсо, ошолор жооп бериш керек. Баягы өзүңүз Кожобек Жайчиевич, мен суроо 3-4 суроо бердим, эч ким жок, өзүбүз бири-бирибизге суроо чогулуп туруп кетип калдык. Ким жооп берет? Мен өзүңүз жакшы билесиз, мен жакында келдим бул кызматка. Кечээки отурумда акыркы жолу ушуну сунуштаңыздар. Доработка кайтарып берели, жакшылап иштеп, анан дайындалып келгиле депчи. А бүгүн биз ошону суранып атабыз. Отделдер менен иштешип, доработка кайтарып бериңиздер. Биз өзүбүз атайын отуруп, мына уят болбогондой кичине бир кечээги тиги энергоэффективный здание пленаркада. Ошондон кийин биз ушундай чечимге келдик. Азыр алдыңыздарга ушуну сунуштап келип атабыз. Через неделю мы вам готовы представить свое видение, по которому то, что вы Аталган мыйзам долбоорун кийинкиге жылдырган соң мамлекеттик менчикти менчиктештирүү программасынын долбоору тууралуу жана мамлекеттештирилген объекттерди натыйжалуу башкаруу жана тескөө боюнча программага өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө карап, бул ишке да ичи чыкпаган элекүүлөрү иштин жай жүрүп жатканына токтолду. Ал эми мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Ринат Төлөбердиев бул иш өтө оор экенин белгилеп, кадр жетишсиз экенине токтолду. 2017 жылдын 1-январь чейин задача коюлган инвентаризация боюнча. Быйыл канчанчы жыл болот? Жакында бир айдан кийин 19 жыл болобу? Эмне үчүн бул аткарылбай келет? Ким жоопкерчилигин алат? Инвентаризация буга чейин Кыргызстанда негизи жүрүп көрбөгөн программа и план экен. Аны менен азыр иш түрүндө биз ишти алып барып атабыз. 65 госорган бизге кошулду. Ошонун 65 госорганын ичинде 3520 бухгалтер биздин операторлор болуп эсептелинет. Аларда электронный цифровая подпись турат. Алар бизге жыл сайын ушул мамлекеттик здание, сооружение, автотранспорт, земельный участок, мамлекетке тиешелүүлөрдү бизге полный системага жүктөп турушат. Ал система азыркы күндө иштеп атат. Ал системага ар бир мекеменин, мамлекеттик ишкананын, мамлекеттик мекемелердин доступу бар. Это государственное учреждение, государственное предприятие, акционердик коомдордон сырткары. Основной средства боюнча иш бүттү. Толук бүттү. Азыр башталды переоценка. Бирок переоценка келгенде эле кайра проблема. Переоценканы обычно оценочный компаниялар кылат. Биздин иштеген бухгалтерлердин, экономисттердин, финансисттердин опыты жок болуп атат. Аны переоценка кылганга рыночный стоимостька делечи. Ушул эле зданиянын, например, балансовый стоимости бар. Аны муну биз азыр рыночный стоимость кылышыбыз керек болуп атат. Биздин бир дагы кейс эмес специалисттин андай билими жок экен. Бири жаңы келген кийинке даярданайын десе, экинчиси мамлекеттик менчикти каттоо боюнча адис жок деп депутаттарды бир топ убарага салышты. Мындай көнүшкө көнүп калганбы же өкмөт өкүлдөрүнө убакыт берүүнү ылайык көрүштү? Айтор бирин даярданып келгиле десе, экинчи мыйзам долбоорун жалпы жыйындан талкууламай болушту. Кайра иштетүүчү ишканалар бар да. Азамат Бакиров, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.